Кыргызстандын шаарларында үйлөр жана базарлар бузулуп жатат. Бирок менчик ээлеринин кээсине гана келемте берилет. Нааразылыкка чыккандар коркутууга кабылышууда. Ош жана Жалал Абаддагы бошотулган жерлер көп кабаттуу үй куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга жана жолдорду кеңейтүүгө берилет. Ал эми Жалал Абадда курулган ипотекалык турак-жай үчүн президент Оштун мэрине алкыш айтканы кандай? Бул үйлөрдү курган Best House Grant 2 жыл мурда негизделген, тажрыйбасы жок фирма, бирок буларга бийликтин мээрими түшкөн. Компаниянын дареги Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын мурдагы ордо. 2 жыл мурда имаратты Ташиевдердин үй бүлөсүнүн өнөктөшү сатып алып, ордуна үй курган. Аны Арстанбек Мамытовдун компаниясы курган. Мамытов мурда Оштун мэринин үй бүлөлүк бизнесинде иштеген. Ал Тургай Мамытовдун унаасынын номуру мэрдин тууганынын унаасына окшош. Ушул унаа Жалал Абадда 2 баласы менен бараткан аялды коюп кеткен. Мамытов GetContact колдомосунда Токторбаевдин кайниси деп жазылган. Андан тышкары аны Мек, Асман Резиденс жана Таймурас аттуу киши менен байланыштырышат. Ташиевдин уулунун аты дагы Таймурас. Токторбаев өзү жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиев менен дос экенин тастыктаган. Бул бир гана учур эмес. Журналисттер буга чейин дагы чиновниктерге байланышы бар фирма Мектин жалдамачысы болгонун айтып чыгышкан болчу. Бирөөлөр жерин тарттырып ийип жаткан чакта, дагы бири ордуна бизнесин түптөп жатат. Бизди Patreon'да колдоңуз.